Ассаламу алейкум каналымдын катталуучулар, сиздер менен бүгүн дагы видео аркылуу жүз көрүшүп атканыма кубанычтамын. Жана сиздерге бүгүн ашказан рагы жөнүндө айтып берейин деп чечтим. Видео башталаардын алдынан айта кетчү нерсе, бизде онкология менен ооруган пациенттер үчүн WhatsApp группа ачылган, ал жака көп пациенттер кошулду. Сиз дагы кошулуп, эгерде ушул оору менен жабыркасаңыз, чогуу чаран дарыланып, жол көрсөтүп бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Ссылка ушул описанияда бар, жана жогорудагы номерге, бул менин номерим, жазсаңыздар кошуп коем. Анда эмесе кеттик. Ашказан рагы менен дүйнө жүзүндө жылына 1 миллиондон ашык адам каза табат экен. Бул ушул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун официалдуу статистикасы. Ашказан рагы эмнеден келип чыгат? Бул биринчиден туура эмес тамактануудан, анын ичинде туздуу тамак, ачуу тамак, маринованный ар кандай тамактар, копченый тамактар, ага кошо эле алкоголдук продукциялар, эң негизгиси бул арак. Жана инфекциондук оорулар, Helicobacter pylori деп жанагы рекламалардан чыгып жүргөн, ага дарылар дагы чыгып жүргөн. Көпчүлүк пациенттер гастрит менен ооруп барганда ушул антибиотик жазып берет. Ал дагы ошол Helicobacter pylori инфекциясына каршы болгон таризде колдонушат. Анан дагы бул туура эмес жашоо образдары, ага кошо эле бул генетикалык жактан тукум кубуттук менен келген оорулар. Же болбосо сиздин ата энеңиз оорубай эле сиздин өзүңүздө ошол генетикалык нарушение болуп, мутация деп коет. Ошонун артынан пайда болгон ашказан рагы болушу мүмкүн. Ашказан рагынын дагы бир себептеринин бири бул мурдагы сизде дарыланбай калган гастрит, эрозия, язва. Ушул үч нерсе аягында барып, өрчүп, дарыланбай жүрө берсе, ашказан рагына жеткирет. Бул жеткирүүчү пайыз аябай бийик. Жана ушул жогоруда айтып кеткен ашказан рагынын себептери жок эле, өзүнөн өзү пайда болгон дагы учурлар бар. Ал учурлар дагы изилдөөгө кажет, бирок биз алдыга карай кете берсек. Ашказан рагы башындагы берген симптомдор бар. Булар айта кетсем, тамак сиңбегендей сезим, андан өтүп бир аз ооругандай сезим ашказандын тушунда, жана сизден тамак сиңбей баягы зарына пайда болгондой болуп кыйналууңуз, сиздин салмагыңыздын бат ылдый түшүп кетүүсү, ага кошо эле эгерде барып терапевтке барып көрүнөм десеңиз, сизде гемоглобин түшүп кеткен деп чыгарып бериши мүмкүн. Гемоглобин түшүп кеткен, плюс сиз чарчагандай болуп атасыз, өзүңүздү жоготуп, мурдагыдай сиз күчтүү болуп иштей албай калдыңыз. Мына ошонун баарын чогултуп келип сиз терапевтке барсаңыз, текшерип көрүп, сизде гемоглобин түшүп кеткен турбайбы деп дарыланып 1 жыл же 2 жыл короткон пациенттер бар. Муну кененирээк айтсам, мисалы үчүн бир пациент келди, ушундай ооруп атам, ичим ооруп атат, өзүм дагы мындай бир башкача сезип атам, арыктап кеттим дегенде, баягы кан текшерип, айыл жергесинде көп жерде гастроскоп деген нерсе жок да. Канын текшерет, карап көрсө гемоглобин түшүп кеткен, железаны текшерет, ал дагы түшүп кеткен. Анан ойлойт, мунуку железа дефицитине анемия турбайбы, мунун канын көтөрүш керек экен деп темирди жана башка дарыларды жазып берет. Анан калкан безин текшерип көрөт, щитовидный железаны, гормондор кандай экен деп. Ошонун баарын текшерип, дарыларды жазып, гемоглобинди көтөрөм деп жүрүп, көпчүлүк пациенттер стадиясын ашказан рагын аябай өрчүтүп алат. Бүт денеге таратып алат. Жана кеттик. Андан кийинки симптомдордун бири бул баштапкы симптомдор болду. Андан кийинки симптомдор бул ашказандагы ошол шишик жарылып баштайт. Распад деп коет орусча. Ошол распад башталганда бул ашказандан кан агуу, кровотечение. Бул сиз кусуп баштайсыз, кусканда кан агып баштайт. Же болбосо ошол кан агып, тамак ашка аралашып, жетип барып, кийин сиз туалетке барганда тезегиңиз карарып чыгышы мүмкүн. Мына бул уже ошого жетти. Анан барып ичиңиз чоңоюшу мүмкүн. Ал ичиңиз чоңоюп, сууга толуп баштаган маалда сиз аябай арыктап кетесиз, тамак өтпөй калат. Суу өтсө бир аз өтөт, суюктук, бирок мындай коюу тамак ашы өтпөй калышы мүмкүн. Же башкача болуп, суюк тамак өтүп, суюк табак өтпөй, же коюк тамак өтүп калышы мүмкүн. Ушундай бир өзгөрүүлөр пайда болот. Мына ошол симптомдор сизде пайда болуп, сиз гастроскопияга бардыңыз. Гастроскопия менен текшерип көрдү ашказанды. Ашказанда өзгөрүш бар экенин байкады. Мына ошол жерден бир аз үзүп алды.
ал жерде гастрит эмес, эрозия эмес, язва эмес, бирок башкача өзгөрүш пайда болгонун көрүп эндоскопист ошол жерден бир тканьды жулуп алып гистологиядан текшерип көрдү жана сизге кагаз чыгарып берди. Ал жерде ашказан рагы деп чыкты. Аны көтөрүп алып сиз онкологко барасыз. Онколог аны текшерип көрүп сизге изилдөөлөр жазып берет. Биринчиден УЗИ, андан кийин КТны тартат контраст менен. 3 зонаны тартыш керек болот. Бул грудной клетка, брюшная полость, малый таз же жөнөкөй эле таз. Ошол 3 зонаны текшерип көрүш керек обязательно. Аны текшерип көргөндөн кийин сизге результаты чыгарып берет. Анда айтат бул канчалык ошол шишик тараган. Ашказандын ички бөлүгүндөбү, же сырткы бөлүгүнө чыгып кеткенби, же метастазы барбы, же лимфа узелдер да чоңойгонбу, мына ошонун баарын ошонун КТдан айтып берет. Бирок көпчүлүк мага жазган пациенттерден байкап атам. Негедир же пациенттер өздөрү суранышабы хирургдарды же билбейм, бирок тамак өтпөй калып, ошол гастроскопия кылса рак деп чыккандан кийин эле эч кандай изилдөө кылбай туруп эле операцияга барышат. Рак чыгып калды, операция кылып бериңиз деп хирургдардан суранабы же хирургдар операция кылабыз деп билбейм, бирок операция кылбай турган бул изилдөөгө керек, ошол КТны тартыш керек учурда дагы тартпай туруп эле операцияга алышат, кесет ичин ачат, ачканда аны операция кылбай биринчи химия бере турган стадияга жетип калганын ошондо билишет. Ал деген ошол пациенттин өмүрүн кыскартууга барабар. Ал деген ошол пациентти жөн эле кыйнап коюуга барабар. Сиздер дагы шаштырбаңыздар операцияга. Хирургдар дагы шаштырбасын. Себеп дегенде алдын ала, жок дегенде КТ кылыш керек. КТ менен текшерип көрүш керек. Канчалык тарады, тарабады организмге. Анан гана. Эгерде, эмнеге айтып атам муну? Эгерде тарап кеткен болсо, же бир аз баягы лимфа бездерге бир аз тараган болсо, же башка органдарга тараган болсо, биз химия беришибиз керек. Азыр классикалык түрдө берилип аткан 2 түр химиянын схемасы бар, аны бүт эле онкологдор билет. Ошол 2 химиянын жок дегенде 4 же 6 курс химия берип, анан гана операцияга алып, анан кийин дагы дарылаганда бул пациенттердин өмүрү узагыраак болгонун дүйнөлүк изилдөөлөр карап айтып чыгарып атат. Кече эле жакында менин ушул жакын досумун тууганын айтты, ушул көрүп бериңиз, сиздерде мүмкүнчүлүк болсо операция кылып бериңиздер депчи. Кагаздарын карап чыксам, операция эмес, химияга жибере турган пациент болуп калыптыр. Анан мен ага айтып, ушундай десем, ал айтып атат, уже операция кылып койду деди. Не кылды, ашказанын алыптырбы, жардам бериптирби десем, жок, ичин ачып көрүп эле, тарап кеткен турбайбы деп жаап коюптур дейт. Анын эмне кереги бар эле? Ошону алдын ала томографиядан көрүп, тарап кетиптир, химия берейли десе, аябай жакшы болмок. Анан кийинкиге барсак, бул дарылоо жолдору тара элек болсо, ошол ашказандын ичинде эле болсо, эгерде ичинде полип сыяктуу эле болсо, бир аз эле бугарок кичинекей болсо, анда ошол жерде эле эндоскопически кирип алып койсо болот. Эгерде ал бир аз жармашып чоңураак болсо, анда ашказанды алып операциянын жолу ашказанды алуу операциясы болот. Ал бир. Андан кийин эгерде бир аз сомнение болуп атса, бездер дагы чоңоюп кеткен болсо, анда диагностикалык лапароскопия деген жол бар. Ошол камера менен кирип, ичти бир суу менен чайкап, ички органдарды суу менен чайкап, ошол сууну текшерип, анан көрүп, операцияга баппы, операцияга бап эмеспи деп, анан эгерде боло турган болсо, операцияны улантабыз, же болбосо токтотуп чыгарабыз да химияга жиберебиз. Мына ушул жол. Анан көпчүлүк пациенттер мына акыркы стадияларга жетип, ашказандан чыгып, органдарга тарап, асцит, канцероматоз деген жазуулар чыгып калганда гана баягы изилдөөлөрдөн операция кылып бергиле деп ар кимди издеп жүрөт. Ал киши болсо, мен арыктап кеттим, слабый болуп кеттим, химия ала албайм дейт. Жок, химияны көтөрө алат ал организм, ала алат. Кандагы клеткалар текшерип көргөндө баары жакшы болсо, анда ошону көтөрөт.
Химиянын оор жеңилдери бар. Жок дегенде жеңилин тандап бериш керек. Мына ошондон кийин гана операцияга алып дарыласа болот. Бул жерде азыр 90го чыккан кемпирлер дагы, коляска менен түртүп келген кемпирлер дагы химия алып, кийин операция кылып кетип атышат. Бул эми таң калыш нерсе. Бизде 60-тагы апаларыбызды рак чыккандан кийин дарылатайын десең, туугандар айтат, жок, апабыз көтөрө албайт, ал оор, ал кыйын абалда болбойт. Операцияны да көтөрө албайт, химиянын лучта эчтекени көтөрө албайт дейт да балдарычы. Ага ишенип, апасы дагы жок, мен дагы көтөрө албайт экенмин депчи. А бирок биз бул жерде 80-деги кемпирлер эч кими жок, өздөрү эле келип, өз буту менен келип, операция болуп, химиясын алып, башкасын алып, өздөрү эле кетип атат. Аларды тосуп эч ким келген жок. Мисалы үчүн да, эми ал эми туугандарынын жоктугунандыр, бирок ага карабастан мен бул ошол организмдин көтөргөнүн айтып атам да. Ал бир. Анан дарылоо бүткөндөн кийин химия алды, операция болду, бүттү, үйүнө кетти. Ошол бойдо муну унутуп калбастан ар 3 ай сайын текшерилип туруш керек. Ар 3 ай сайын УЗИ тартып, онкомаркерлерди текшерип, карап туруш керек. Андан кийин акыркы вывод катары айтып берейин. Жыйынтык. Биринчиден, ооруп калбаш үчүн тамак ашты жөнгө салыңыз. Ачуу, KFC'ге окшогон тамактарды, маринованный, кышкыга мариновать этип койгон ар кандай салаттарды, ага кошо копченый колбасаларды жана башка ушул этти коптить эткендер бар, балыктарды коптить эткен ошол нерселерди, анан баягы чипсга окшогон нерсе, анан химикат көп кошулган суусундуктарды ичериден алдын этият болуңуз. Ошолорду азыраак ичиңиз, андан көрө баягы жаңы, свежий бышкан, жок дегенде теплицада бышса дагы ошол нерсени алып жегенге аракет кылыңыз. Салаттарды көбүрөөк жеңиз. Ал бир. Экинчи, сизге гастрит деген ооруну койсо, аны батынан дарылаңыз. Ал эрозияга өтүп кетпесин. Эрозияга өтсө, аны дагы дарылаңыз. Гастритти бир дарылап койгондон кийин, эгерде бир аз баягы өтүшүп кеткен гастрит болсо, аны ар 6 ай сайын текшерип, дарылап, бир барып көргөндөн кийин, дарыны ичкенден кийин кайра келсе дагы көрүш керек аны эндоскопически. Дары жардам берип атабы, бербей атабы, болбосо схеманы алмаштырып дагы дарылаш керек. Ошол эле учурда диетаны унутпаш керек. Майлуу, сайлуу, ачуу жана башкаларды жегенден алыс болуш керек. Средиземноморский диета деген бар. Интернеттен карасаңыздар, средиземноморская диета деген бар. Ошону колдонуңуздар. Анан Helicobacter pylori деген бактерия бар. Ошону текшергенден кийин пайда болгон болсо, анда ошол бактерияларды обязательно жок кылыш керек. Ал барып язвага алып келиши мүмкүн. Анда эми язвага келдик. Язваны дарылап бүтүрсө болот. Ага атайын дарылар бар. Бир схема болбосо башка схема, ал болбосо башкасы. Ошонун артынан язва жок болот. Язванын үстү мына баягы кол кесилгенден кийин үстү бүткөндөй болуп, кудум ошондой болуп бүтөт ал язва. Ошентип дары менен бүтүрсө болот. Эч кандай баягы операцияга жеткирбей, ошол язвадан кан акканга жеткирбей, ошол язва рак болуп кеткенге жеткирбей дарылаңыздар. Анан эгерде сиздин ата-энеңизде мурда ашказан рагы же башка рак менен ооруган болсо, анда сиз ошол 40тан өткөндөн кийин текшерилип туруңуз. Ар жылда шланг жута албасаңыз 2 жылда бир жутуңуз, 3 жылда бир, жок дегенде 5 жылда бир ошол шлангды жутуп, ашказан текшерип коюңуз. Эң башкысы, оорубаңыздар жана суроолор болсо комментарийге жазыңыздар. Буга чейинки сиздердин койгон лайктарыңыздар, комментарийиңиздер, подпискаларыңыздардын баары ушул кеминде 100 адамга жардам берди десем туура болот. Себеби Кыргызстандан жана башка дүйнөнүн бүт бурчтарынан жазып атышты, сурап атышты. Мүмкүн болушунча колдон келишинче өзүм билишимче комментарийлерге жооп берип жана суроолорго WhatsApp'тан жооп берип аттым. Баары эле WhatsApp номеримди сурашат, ушул жогорудагы менин номерим, ушул WhatsApp, жазып сурап көрүңүздөр. Колдон келишинче жардам бергенге аракет кылам. Анан комментарийлерге, эгерде WhatsApp'тан жардам алсаңыздар, комментарийлерге жазып коюңуздар, ушундай жардам болду же жардам болбосо жардам болбоду деп ачыгын жазып
койсоңуздар болот. Дагы бир жолу кийинки көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен Сапар Алиев, Алмазбек, доктор онкохирург болду.